Балыкчы шаарында мэрдин жана мамлекеттик мекеме кызматкерлеринин катышуусунда Ысык Көл облусунун, анын ичинде Балыкчы шаарындагы коопсуздукту жана укуктук тартипти камсыз кылуу максатында координациялык кеңешме өттү. Анда Ысык Көл облусуна киргенден тартып Балыкчы шаарынын ичиндеги жолдордогу коопсуздук маселеси көтөрүлүп, коопсуздукту сактоого тоскоолдук жараткан көйгөйлөрдү чечүү жолдору талкууланды. Координациялык кеңешме өттүк. Мунун максаты өзүңүздөр жакшы билесиздер, бизде ушу биринчи мамлекеттик жолдо Кызыл Көпүрөдөн баштап ушу Балыкчы шаарына чейин жолдун жээгиндеги малдар боюнча дагы кеңешме болду. Анткени жолдун коопсуздугу, мал сүзүүлөр көп болгондугуна байланыштуу. Ошол себептен бүгүн ушул ветеринарларга дагы, айыл башчыларга дагы тапшырма берилди. Анткени ар бир малга жанакы чип басуу боюнча, малдын санактарын алуу боюнча ар бир ушул мал багып аткан үйлөргө кыдырып, ошолордун санын алып, чипти басып, биз көзөмөлгө алып, ар бир жолдо кетип аткан жарандарыбыздын коопсуздугун сактоо максатында да. Эми Кудай буйрса, бул координациялык кеңешмеде абдан маанилүү сунуштар берилди. Ошонун негизинде биз ишти аткарып аягына чыгарабыз. Балыкчыда 2024 мал жандыктардын катышуусунда 19 жол кырсыгы катталып, 2 адам жаракат алган. Мындан улам малдарды тактоо, бирка тагуу, чип коюу иштери катуу көзөмөлгө алынары айтылды. Быйыл 19 жол кырсыгы катталып, 22 бала жаракат алган, каза болгондор жок. Балыкчы шаарына жаңы айылдардын кошулганына байланыштуу мал жандыктардын саны өскөн. Эң көйгөйлүү максат айыл ичиндеги айыл конуштарында, Балыкчы шаарынын айыл конуштарындагы бирден бир көйгөй жол коопсуздугун аяктоо, мал чарба атайын мал кармагандардын маселе болуп жатат. Андан бирден бир болгондо жанагындай жол кырсыктары болгондо малдын ээси чыкпай, так же кандайдыр бир себептер болсо мамлекеттик ишти жакшы органдар иш жүргүзө албай калып атат. Азыркы учурда эң негизги маселе болуп ошону биз карап атканыбыз ошол малдык ветеринардык службалар менен жана айыл тургундары менен кантебиз, кандай ошондо толук чиптерди жылкыларга чип басып, берки койлорго, уйларга эң кулактарын басуу маселесин карап отурган учурубуз. Азыркы учурда ветеринардык кызматтар атайын сунуштарын киргизип атабыз. Биз дагы өзүбүздүн айыл жергесинде турган негизги маселелер сунуштар киргизип атабыз. Жакын арада жакшы каралып чечилет деген сунуштар протоколдук негизинде тапшырма берилди. Маселен, 2024 жылы жалпы ийри мүйүздүү малдардын саны 3634 баш болгон. Анын ичинен уйлардын саны 1882, жылкылардын саны 1564 баш, кой эчкилердин саны 17465 баш болсо, канаттуулардын саны 56135 болгон. Шаарда 2017 жылдан бери 5050 баш уйларга бирка басылып, маалыматтар алынган. Ал эми 2024 жылы 500 баш малга бирка басылган. Учурда мал доктурлардын алдында уйларга, жылкыларга бирка коюп, малдардын так санын жүргүзүү тапшырмасы турат. Бүгүн ошо координационный совет болуп атат Балыкчы шаарынын мэриясында. Ошо жыйында көйгөйлүү проблемалар, ошо мал санак боюнча көйгөйлүү проблемалар көбөйүп атат. Анткени бул деген азыр өзүңүздөр билесиздер, жана уйларга биркалар коюлат, койлорго болсо чиптер коюлат. Ошо боюнча жанакындай көйгөйлүү проблемалар, жол кырсыктар да көбөйүп атат. Ошонун негизинде кээ бир жылкыларда сүзүп кетип, жанакы ДТП болгондо ошо ДТПден дагы талбай калып атат да, ээси талбай атат да, малдын ээси талбай атат. Анткени ушул проблеманы аябай көтөрүп атышат да. Балыкчы шаары боюнча жана ак өлөң айылы Көкмөйнөк 1, Көкмөйнөк 2 боюнча ошо уйларга, жылкыларга чиптерди коюш керек болуп атат. Биздин максат ошо. Анткени өзүнүн убагында талаптарга ылайык жана эпизоотияга каршы тийиштүү вакциналарын дагы сайышыбыз керек. Анан ушу биз ушу жылы эметип атабыз, буюрса ушу март айларында ушу жылкыларга чип коюп, анан жанакы уйларда биркалары жок болсо, биркасын басканга аракет кылып атабыз. Андан тышкары дагы ошо жылкылардын моюндарына лента байлаш керек болуп атат, атыргырач лента деп коет. Анткени көбүнчөсү жана жол кырсыгы түн ичинде де жакшы көрүнбөйт экен. Анан жылкыларга
отражающий ленталарды байлап койсо, ал отражение өткөндө аны шопурда көрүткөндө анан ошо негизинде иш болуп атат да.